Көйгөйлөрүм бар, психологко барууга даяр эмесмин. Көпчүлүктөр бардыгы эле даяр эмес. Келиңиздер, анда трансформационный оюнга келиңиз. Ошол эле психологдор ойлоп тапкан атайын карталар аркылуу сиздин өзүңүздүн жашооңузду сырттан кароого мүмкүнчүлүк. Биринчиден, бул жөн гана баягы оюн катары карап көрөйүнчү, элдин баарында азыр мода болуп атат. Мен да ошол трансформационный оюнда Инстаграм үчүн катышып көрөйүн дегенге келесиз. Экинчиден, сиз өзүңүздүн жашооңуз жөнүндө шунчалык көптөгөн баягы негативдүү установкаларыңарды, сиздин өзүңүздүн коркунучтарды баардыгын билесиз. Билүүгө себеби ошол метафорический карта деп коет, ошолор жардам берет. Сөзсүз түрдө андан кийин аны менен кантип иштөөгө ачкычын, как коуч катары мен сиздерге берем. Бул бир оюн 15 жолу психологко барганда эффективдүү. Бул статистика боюнча Google'дан да карап көрсөңүздөр болот. Өтө жеңил, өтө мындай кызыктуу. Бир четинен карасаңыз баягы жөн эле карап көрөйүн деген менен, бирок өзгөчө эффект аласыз. Сизди жаңы кадамдарга, жаңы ийгиликтерге кадам таштоого ошол мүмкүнчүлүк берет. Себеби ичиңиздеги блокторду, подсознанияда жаткан коркунуч, негативдүү установкаларды билип, алар менен иштеп, сиз жолдоруңуз ачылат. Ага каалагандай максаттар менен ойносо болот. Мындай караганда оюн катары келесиз, дагы өтө чоң эффект аласыз. Келиңиздер, трансформационный оюн ойноңуздар.